Урматтуу президент мырза, урматтуу айымдар жана мырзалар, массалык маалымат каражаттарынын урматтуу өкүлдөрү. Оболу Түркия Республикасынын президенти урматтуу Режеп Тайып Эрдоган мырзага жана жалпы Түркия элине жылуу кабыл алгандыгы жана меймандостук үчүн Кыргыз делегациясынын атынан терең ыраазычылык билдиремин. Кыргыз Республикасынын президенти катары Түркия Республикасына болгон алгачкы иш сапарым эки өлкө үчүн тең жемиштүү болуп жатат деп белгилеймин. Эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган жаңы кадамдарга Кыргыз мамлекетинин даярдыгын тастыктаймын. Быйыл Кыргыз Республикасы өз эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгын белгилейт. Ага удаа эле кыргыз-түрк дипломатиялык мамилелерине да 30 жыл толот. Түрк мамлекети Кыргызстандын эгемендүүлүгүн биринчилерден болуп тааныгандыгын, достук мамилелердин жогорку деңгээли 30 жыл бою бекем сакталып турганын баса белгилеймин. Учурдан пайдаланып, Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө жана туруктуулукту камсыз кылууда көрсөтүп келе жаткан баа жеткис колдоосу, материалдык, экономикалык жана моралдык, гуманитардык жардам үчүн Түркия Республикасына, жалпы Кыргыз элинин жана өзүмдүн атымдан терең ыраазычылык билдиремин. Бул иш сапардагы жолугушууларда биз эки тараптуу мамилелердин абалын жана келечегин талкууладык. Эл аралык көйгөйлөрдүн күн тартиби боюнча пикир алмаштык. Ал эми стратегиялык кызматташтык боюнча жогорку кеңештин 5-чи отуруму жемиштүү өттү деп эсептеймин. Атап айтканда, мамлекеттер ортосундагы эки тараптуу кызматташтыктын көптөгөн тармактары боюнча тыгыз иштешүүнүн механизмдерин иштеп чыгууга жетиштик. Мындан сырткары биз соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтык жаатында маанилүү долбоорлорду бирге ишке ашыруу боюнча бир катар маселелерди талкууладык. Кыргызстандын экономикасына түркиялык ири инвестицияларды тартуу маселесине өзгөчө көңүл бурдук. Түркия Республикасынын урматтуу президенти менен соода экономикалык кызматташтыкты жана башка байланыштарды мындан ары да өркүндөтүүнү, соода жүгүртүүнү $1 миллиард жеткирүү үчүн конкреттүү кадамдарды таштоону макулдаштык. Ысык көлдө 2021 жылдын август айларында өкмөттөр аралык соода экономикалык кызматташуу боюнча биргелешкен комиссиянын кезектеги 10-чу жыйынын өткөрүүнүн маани маңызына басым жасалды. Бул отурумдун алкагында кыргыз жана түрк ишкерлеринин катышуусу менен Кыргыз-түрк ишкерлер форуму да өткөрүлөт. Биздин мамлекеттик органдар Кыргызстанда иштеген түрк инвесторлорунун укуктарын коргоого терең маани берерин баса белгилейм. Мындан тышкары, эки өлкө ортосунда маданий гуманитардык өз ара байланыштардын жогорку деңгээлин канааттануу менен белгилеймин. Жолугушуунун жүрүшүндө бул байланыштарды кеңейтүүнүн жана тереңдетүүнүн келечеги талкууланды. Саламаттыкты сактоо чөйрөсүндө эки өлкө ортосундагы ири долбоорлордун бири болгон Бишкек мамлекеттик Кыргыз-түрк достук ооруканасын расмий түрдө жакын арада ишке киргизүүнү сүйлөштүк. Эгемендүүлүк жылдар аралыгында 10 миңден ашуун кыргызстандык студент Түркиянын жогорку окуу жайларында билим алды. Тыгыз кызматташтыктын натыйжасында бул сан бир кыйла өсөт деп ишенемин. Коронавирус пандемиясына байланыштуу 2022 жылга жылдырылган 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Түркияда ийгиликтүү өтөт деп ишенемин. Урматтуу пресс-конференциянын катышуучулары, Кыргызстан бир тууган Түркияда болуп жаткан окуяларга кылдат көңүл салып байкап турат. Экономикалык тармактагы, эл аралык аренадагы ийгиликтерин жана жетишкендиктерин кубануу менен кабыл алат. Биз дүйнөлүк коомчулук алдында Түркиянын кадыр баркынын артып бараткандыгын жогору баалайбыз. Расмий сапарымдын алкагында өткөн эки тараптуу сүйлөшүүлөргө жана стратегиялык кызматташтык боюнча жогорку кеңештин 5-чи отурумунун алкагында жетишилген макулдашууларга толук канааттангандыгымды билдиремин. Түркия Республикасынын президентинин урматтуу Режеп Тайып Эрдоган мырзага жана түрк делегациясынын мүчөлөрүнө биргелешип үзүрлүү иш жүргүзгөндүгүбүз үчүн рахмат айтамын. Эки өлкөдө ар дайым тынччылык болсун, жакшылыктар жылоолосун. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиремин.
Кыргызстан менен өтмүштөн учурубузга чейин созулган туугандык байланышыбызды буюрса мындан ары да күчтөндүрүп улантабыз. Урматтуу президентибиз менен болгон сүйлөшүүлөрдө ушул эркибизди дагы бир жолу тастыктадык. Урматтуу президентине Түркиянын кыргыз калкына жана мамлекетине болгон колдоосун дагы бир жолу айттым. Саясий туруктуулук жолунда таштаган ар бир кадамда Кыргыз Республикасын колдоону улантабыз. 11 апрелде өткөрүлгөн конституциялык референдуму бурулуш жер болду. Бул референдум менен кыргыз калкы башкаруу системасы катары президенттик өкмөт системасын тандады. Жаңы системанын Кыргызстанга жана Кыргызстан калкына пайдалуу болушун тилеймин. Жаңы системанын алып келген жаңы мүмкүнчүлүктөр менен Кыргызстандын максаттарына дагы ылдам жол ала турганына ишенемин. Түркия бул процессте тажрыйбаларын бөлүшүүгө, Кыргызстанга ар түрдүү колдоону көрсөтүүнү улантат. Берки жактан апрель айынын акырында Кыргыз Республикасы Тажикстан чегарасында кээ бир окуялар болуп кетти. Эки тууган өлкөнүн ортосунда болгон бул окуя бизди дагы чынында абдан капага салды. Каза болгон бардык туугандарыбызга ушул себептен Алланын ырайымын тилейбиз, жакындарына көңүл айтабыз. Эки өлкөнүн тең токтоолук менен мамиле кылып, маселени кыска мөөнөттө чечүүсү бизди кубандырды. Бул маселенин коңшу өлкөлөрдүн ортосунда сүйлөшүү жолу менен, тынчтык жолу менен чечилишин каалайбыз. Урматтуу басма сөз мүчөлөрү, ишке ашырган жолугушууларда соода карым-катнаштарыбызда кеңири карап чыктык. Учурда 507 миллион доллар деңгээлиндеги соода көлөмүбүздө өткөн жылдагы эпидемияга карабастан маанилүү төмөндөө болгон жок. Бирок потенциалыбыз андан да жогору экени белгилүү. Тараптар катары 1 миллиард долларлык соода көлөмүнө максатыбызга жетүү үчүн аракеттерибизди жумшайбыз. Транспорт, саламаттык сактоо, кен тармагы, энергия, туризм, билим берүү, маданият, өнүгүү жардамдары сыяктуу тармактарда кызматташтыгыбызды кантип тереңдете турганыбыз боюнча пикир алмаштык. Биз чыгарган чечимдер жана бир аз мурда кол коюлган тексттер менен стратегиялык өнөктөштүгүбүздүн ылайыктуу платформасын күчтөндүрдүк. Стратегиялык өнөктөштүк боюнча жогорку кеңештин 5-чи жыйынынын жыйынтыктары боюнча биргелешкен билдирүүбүздө мындан кийинки кеңештин жыйынына чейинки өтө турган процессте таштай турган кадамдарыбыздын жол картасын белгиледик. Эки тараптуу инвестициялардын өнүктүрүлүшү темасында урматтуу тууганым менен бирдей сезимде болгонум үчүн кубанычтамын. Биргелешип карым-катнаштарыбызды бардык тармакта дагы илгериге жеткире турганыбызга ишенемин. Жана бул жерде биз таштаган кадамдар буюрса, Түркия Кыргызстан ортосундагы учак сапарларын 28 фреквенцияга көбөйтүү менен бул барып келүүлөр дагы башкача болот, дагы тыгыз болот. Ушундайча Түркиядан Кыргызстанга, Кыргызстандан Түркияга келип кетүүлөр көбөйгөн болот. Ошондой эле муну менен бирге өзгөчө Манас университети тууралуу жана бул тармакта таштала турган кадамдарда дагы олуттуу колдошу болушу керектигинин чечимин чыгардык. Ушул ой пикирлер менен сөзүмдү бүтүрүп жатып, кеңеш жыйналышыбыздын пайдалуу болушун тилеймин. Урматтуу тууганым Жапаров жана делегациясына сапары үчүн кайрадан рахмат айтам. Бул жерде министр жолдошторубуздун бири-бири менен болгон сүйлөшүүлөрүн көбөйтүп улантышат.
буюрса эртең дагы бул сүйлөшүүлөр уланат.